сизге маалымат болгондой, буга чейин сиз жеке ишкер катары бул шаарда белгилүү инсан элеңиз. Ушул жеке ишкерликтен бүгүнкү мамлекеттик кызматка баруу же болбосо мындай шаардын ичинде алуулуктуу иштерди алып баруу, коомчулук менен иштөө боюнча ушул сиздин өсүү, өзүңүздүн жеке тарыхыңызда өсүү процессиндеги эмне катылган сыр бар, ошол жөнүндө айтсаңыз. Эми сыр деле жок, бул жерде туура айтасыз. Мени көбү жеке ишкер катары тааныйт шаарда. Эми колдон келишинче ушул шаарга салым кошоюн деп, салым коштум деле деп айтсам болот. Элге кызмат кылайын, коомго кызмат кылайын деп келдим. Анан ушундай бир мүмкүнчүлүк болуп, сунуш болуп калды. Келип ушул мамлекеттин деңгээлинде, муниципалдык иш мекеме кызматкердин деңгээлинде шаарга да бир жакшы өзүмдүн ой пикирлеримди сунуштап, жакшы бир кызматын кылып, шаардын өнүгүүсүнө салым кошоюн деген ниет менен келдим. Бул жерде эми сыр дегенде, билем, жакшы ниетти коюп туруп, жакшы өзүңдүн принциптериңди сатпай, эл үчүн кызмат кылам дегенден ак иштеп берсең эле, анан иштеш керек да. Бул жерде билем, иштейт дегенде дагы, конечно, баягы кечке бир 10 саат, 20 саат эмес, өзү жакшы бир пландаштырып, жакшы бир стратегияны коюп, бир багытты алып, анан жасай турган жумушту дагы анализдеп, андан кийин ошол кандай болот, анын болбой калган тарабын, боло турган тарабын дагы анализдеш керек. Мониторинг кылып туруп, анан жумуш алып барыш. Бул эми бизнес жактан айтып атам. Бул мамлекеттик кызматта деле ушундай эле бир, бул жерде бекитилген иш-чаралар бар, бирок ошого карабастан баягы эртерээк чечим кабыл алып, эртерээк бир жумушту жылдырганга аракет кылыш керек экен. Ушул биздин азыр көзгө көрүнөр жумуштарыбыздан эми башталат. Буга чейин биз бюджеттти бекитүү менен алек болдук. Бюджетти айта кетсем, мен өзүм бюджетти куруший вице-мэр катары мурунку жылдарга караганда бир топ эле көтөргөнгө аракет кылдык. Ал эмне нерсенен десек, бул кээ бир ишканалардын чыгымдарын азайтуу боюнча, бул боюнча дагы президентибиздин указы бар. Чыгымдарды азайтуу боюнча, оптимизация боюнча биз ошону аткаруу менен бирге кээ бирки анча деле мааниси жок, кээ бирки керек эмес же кийинчерээк кала турган чыгымдарды кыскартуу менен, андан сырткары биз планды тактап, комиссионун баардыгын изучет этип чыгып, көтөргөнгө мүмкүнчүлүк бар экенин ынангандан кийин биз планды көтөрүү менен ошонун негизинде бюджетти көтөрдүк. Мурда 300 миллион тегерегинде өнүгүүгө сарпталып келген болсо, мына бүгүнкү күндө 415 миллионго чыгардык. Андан сырткары айлык маселесине дагы көңүл буруп, себеби көп жылдардан бери мындай жалпы айлык маселеси көтөрүлбөгөн экен. Биз аны дагы бир 100 миллион тегерегинде айлык маселесин көтөрүп бердик. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, мына азыркы күндө кымбатчылык болуп, айлык маселеси курч маселе болуп калганына байланыштуу ага да көңүл бурдук. Ошонун аткаруусу боюнча эми бекитип алдык. Кор кеңештен аткаруусу боюнча иш алып баратабыз. Мына акыркы 3 айлыкта жакшы жыйынтык план 100%га чыгып, аткаруу иши кетип атат. Андан сырткары дагы башка булактарды издөйбүз. Дагы кошумча булактар болсо, Ош шаарына тартып келип, ушул Ошту өнүктүргөнгө салым кошойлу деп. Мына барыңызга белгилүү болгондой, Ош шаары кошуна мамлекеттер менен чектеш шаар десек жаңылышпайбыз. Ошол кошуна мамлекеттер менен болгон алакалар кандай иш алып барат? Биздин эң жакын кошунабыз, Ошко жакын жери бул Өзбекстан мамлекети. Өзбекстан мамлекети менен биз аябай жакшы мамиледебиз. Жакында эле былтыр жанагы побратим боюнча кол коюлуу болгон. Ошонун алкагында мына кечегиде жол картасын бекитип, Алмай Шамбекович мэрибиз өзү барып кол коюп келди. Анжан областын губернатору менен кошо биргеликте. Ал жерде бүт маселелер каралган. Ушул экономика жаатында, социалдык вопростор каралган, туризм жакта көптөгөн маселелер каралган. Ушунун алкагында эми биз Анжан менен тыгыз иш алып барабыз. Эң алгачкылардан болуп, бул туристтерди тартуу боюнча мэр сунуш кылган экен. Аны Анжандын губернатору аябай жакшы колдоптур. Кудай буйрса, жакынкы ортодо мен ойлойм туристтер келип баштайт. Биз андан кийин мэр келип туруп эле Алмай Шамбекович жыйын өткөрдү. Бүт банкирлерди чакырып, тур операторлорду чакырып, ушул Өзбекстандан туристтерди тартуу боюнча жакшы жыйын өттү. Анын экинчи этабы 5-апрелде болот. Ал жерде уже жакшы сунуштар менен бир чечим кабыл алабыз. Банкирлер деген тактап кетсем, бул жана азыр көп учурда эле ушу Россиядан да башка өлкөлөрдөн келишип,
биздин банк услугаларына көбүрөөк кызыктар кишилер бар экен. Ошого биз банктар менен чогуу туроператорлор менен биргеликте биз мэрияга көмөктөшүп болуп, жардам берип, ошо туристтерди тартууну аракет кылып атабыз. Туристтердин артынан албетте бул инвесторлор да келет деген чоң үмүт бар. Албетте Ошко келгенде сөзсүз деген бир турист эч болбо дегенде бир 3 кишини камсыздап, 3 кишиге бир жакшы жумуш орун түзөт дегенди белгилейт. Андан көбүрөөк болсо, байыраак болсо, андан көбүрөөк кишиге баягы жумуш шарт түзөт турган мындай методика бар да. Ошон үчүн туристтер келген менен жакшы көрүнүш. Алмаз Шенбекович Ош шаарынын мэрі аябай жакшы ушул шарт түзөлү, ички инвесторлорго, сырткы инвесторлорго шарт түзөлү. Ошол эмне кыйынчылык болсо, эмне жардам керек болсо, биз тараптан, мэрия тараптан, ишканалар, мекеме ишканалар тараптан эмне жардам керек болсо, ошо тез ыкчам чечип бербей деп тапшырма берген. Мен дагы бизнесмендерди аябай жакшы түшүнөм. Жыйындарда бул нерсени сөзсүз айтып атабыз. Эси бир ушул биз тараптан жардам боло турган болсо, биз даярбыз. Ушул келип, эч болгондо бир 4 жумуш орун түзсө, бул мен ойлойм, мамлекетке, шаарга чоң жардам. Анын артынан сөзсүз жана салык болот, инфраструктура болот, бир 4 адам өзүнүн үй бүлөсүн багат деген түшүндүрөт. Ошон үчүн биз колдошубуз керек. Бизнесмендерди ар тараптан. Эми буну өлкө башчы өзү колдоп, кечээ Ген прокуратурада дагы бир жакшы жыйын болуп, анын алып калганда мына шаарда дагы жыйын болду. Бизнесмендерди колдоо боюнча. Мен ойлойм, мамлекеттин деңгээлинде колдоо болуп атат. Бизнесмендерге жакшы эле шарт түзүлүп атат, түзүлөт мындан кийин да буюрса.